Кырсык кайттырбай келет. Асага полиси ири чыгымдан сактайт. Учурда унааларды камсыздандыруу компаниясы дагы деле тынымсыз иш алып барууда. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму Асага полисин ал эле айдоочуларга кайрылып, унасын камсыздандыруу керектигин эскертип жатат. Себеби 1-сентябрдан тарта полис ал эле айдоочуларга айып салына баштады. Бизде болсо 400 миңге жакын автоунаа катталган. Бизден камсыздандыруудан өткөн. Ошондуктан бизде 40%дан ашты камтууч мамлекет камсыздандыруу уюмунан. Милдеттүү турак жай боюнча 30%га жетти камтууну. Бирок дагы 900 миңге жакын автоунаа бар. Алар камсыздандыруудан өтүп атышат бул күндөр. Анан рейдтер жүргүзүлүп атат ГАИ кызматкерлеринин тарабынан. Ошондуктан бизде азыр көрүп атабыз, байкап атабыз, көбүрөөк адамдар келип атышат. Анан көп адамдар онлайн сервис аркылуу Асага полистерин сатып алышат. Муну менен катар эле учурда мамлекеттик камсыздандыруу уюму жыл башынан бери кырсыкка кабылып, жабыр тарткан тараптарга компенсация дагы төлөп берип жатат. Учурда бул мекеме жума сайын автоунаа кырсыгына кабылган 100 учурду каттап, аларга 2 апта аралыгында тийиштүү сумманы төлөп берүүдө. Бүгүн дагы жарандарга кезектеги төлөм боюнча сертификаттар тапшырылды. Мен ойлойм, ушул сумма менен сиз өзүңүздүн автомашинаңызды калыбына келтирип аласыз, эжеке. Сертификатыңыз көп болсун, эжеке. Биз бүгүнкү чейин быйыл Асага боюнча эле 300 камсыздандыруу окуяны тейлеп койдук, бүтүрүп 30 миллион сом тегерегинде уже төлөп берилгенбиз аларга. Жума сайын 100 окуя, камсыздандыруу окуя, 100гө жакын камсыздандыруу окуя болуп атат. Ошонун баарын тейлеп атабыз, 2 жуманын ичинде ошону аракет кылып атабыз төлөп бергенге. Турак жайлар боюнча бүгүнкү күндө 190 камсыздандыруу окуя болгон. Быйыл анан аларга деле 21-22 миллион сом төлөп бергенбиз быйыл. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпы 1 миллион 700 миңден ашуун автоунаа бар. Учурданын 47%дан ашыгыраак бөлүгү, тагыраагы 800 миң унаадан ашыгыраак бөлүгүнө гана Асага полиси алынган. Камсыздандыруу биримдигинин маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө өлкө боюнча 1 мамлекеттик жана 14 жеке компания иш алып барып жатат. Мамлекет менен жеке ишкерлердин иш алып баруусу Асага боюнча эч кандай бири-биринен айырмаланбайт да. Мамлекеттик кандай иш алып барса, жеке компаниялар да бүгүнкү күндө ошондой иш алып барат. Төлөмдөрү дагы бүгүнкү күндө айта кетсек болот, жалпы рынокто алга турган болсок, бүгүнкү күндө төлөмдөр 70 миллион сомдон ашты да. Жыл аяктай элек, мына 8 айдын жыйынтыгы менен 70 миллондон 74 миллион тегереги болуп бүгүнкү күндө төлөмдөр төлөнүп берилип атат. Кырсык болдубу? Баягы орусча айтканда страховой случай деп таптыкпы? Компания төлөп бергенге дагы милдеттүү да. Эске сала кетсек, унааны милдеттүү түрдө камсыздандыруунун мөөнөтү 1-сентябрда аяктаган. Бирок учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан атайын рейдтик иш-чаралар баштала элек. Болгон эгер унаа айдоочусу эреже бузуп, МАИ кызматкерлери тарабынан токтотулса гана Асага полиси текшерилет. Эгер камсыздандыруу жок болсо, анда тийиштүү айып пул салынат. Дастан Жолдошов, Жумабек Ногоев, 7 канал.